Лондон, BBC саламатсыздарбы. Дүйнөнүн көңүл чордуунда турган соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Альпыда ажал тапкан учактын окуясы. Расмийлер пилоттордун бири немис учагын атайлап кыйратканын билдиришти. Иран Сауд Аравиясынын Йемендеги хусит козголоңчуларына сокку урганы боюнча өн катты. Афганстанда миллиарддаган доллардык сырткы жардамдан кийинки боштук кантип толот? Афган миллионерлеринде жооп бар. Француз прокурорлору немис учагынын Альпы тоосуна кыйрап түшкөнү атайын жасалган деп билдиришти. Барселонадан Дюссельдорфко бараткан учактын соңку мүнөттөрү жазылган аудио тасмага ылайык. Пилоттордун бири Андреас Любец кабинада жалгыз калган. Ал эшикти бекитип алып, капитанды ичкери киргизбей койгон. Бул кырсыктан борттогу 150 жүргүнчүнүн баары каза тапкан. Мынаул тоолордо табылган учактын кара кутусунан учкуч аны атайлап кыйратып, 149 кишини ала жатканы жөнүндө үрөө учурган окуяны билип отурабыз. Сөөктөр менен сыныктары чогултуу иштери бүгүн да уланды. Француз прокурору болсо, учуу кадимкидей эле башталып, башкы учкуч ажатканага чыгып кеткенде, экинчи учкуч бөлмөнү бекитип алганын билдирди. Башкы учкуч кайра дүкүлдөтүп, киргиз деп жатканын уктук. Бирок экинчи учкуч жооп берген эмес. Беркиси улам каккылап, ачкының деп талап кылган. Жооп болгон эмес. Экинчи учкуч дем алып жатканы угулат. Учак кыйраганга чейин анын дем алганы угулуп жатты, деди прокурор. Экинчи учкуч 28 жаштагы Андреас Любец атайын чечим кабыл алып, учкучтун чакырыктарына жооп берген эмес. Жаздыруунун соңунда кыйкырыктар угулуп, саатына 700 чакырым ылдамдык менен келаткан учак тоого урунган. Прокурор белгилегендей, көп нерсе тактала элек, бирок учкуч учакты атайы кыйратууну көздөгөн деп айтууга болот. Германиянын полициясы Андреас Любецтин үйүнүн сыртында турат. Ал эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнүү үчүн тергөө жүргүзүшөт. Кырсык ордунда издөө улантылууда. Адамдардын дене мүчөлөрүнөн ким экенин аныктоо өтө узакка созулат. Андреас Любец өз жанын кыйдыбы? Француз прокурору айткандай, өзү менен кошо 150 кишини өлтүрүү бул өз жанын кыюу эмес. Альпыда кыйраган учактын окуясы биздин сайтыбыздын окурмандарында көңүл борборунда турат. Бул багытта соңку маалыматтарды билип туруу үчүн чөнтөк телефонуңуздан да, компьютерден да BBC Kırgız.com дарегентериңиз. Ал тапта Сауд Аравиясы чөлкөмдөгү 9 өнөктөшү менен бирге Йемендеги хуситтер аттуу шиит согушкерлерин абадан чабуулга ала баштады. Коалиция өлкөдөгү легитимдүү өкмөттү колдоорун айтууда. Башкала санадагы түнкү чабуул Йеменде саясий атаандаштардын бир нече айлык кармашынан кийин орун алды. Шиит козголоңчуларын колдойт деген Иран бул чабуулду аскердик агрессия катары сыпаттап чыкты. Башкала сананын тушундагы аймакты хути козголоңчулары көзөмөлүнө алган. Сауд Аравия бул аймакта аба чабуулдарын баштады. Хути телеканалы ондогон жөн жай кишилер курман болгонун айтууда. Чабуулдар козголоңчулар бүтүндөй өлкөнү ээлеп алат деген кооптонуулардан улам башталды. Йемендин өкмөтү коңш өлкөлөргө аскердик жардам сурап кайрылган эле. Сауд Аравия королдугу Йеменде аскер операциясын баштады. Максаты президент Хадинин мыйзамдуу өкмөтүн хути согушкерлеринен коргоо. Аскер операциясына 10 мамлекеттин күчтөрү катышып, Йеменди хутилердин колуна өткөрбөш үчүн күрөшөт. Араб агенттиктеринин бири туура кабарлаган болсо, анда бул операцияга ири аскер күчтөрү тартылганын болжоого болот. Козголоңчулар башкала сананы ээлеп алган. Өткөн айда президент Абд Рабо Мансур Хади түштүктөгү Аден портуна кеткен. Хутилер Аден аэропортунда ээлеп алган. Бирок ал кайрадан өкмөттүк тарапка өттү. Хути согушкерлери ыкчам аракеттенгенден улам Йемендин өкмөтү коңшу өлкөлөрдөн жардам сураган. Ал ортодо президент Адендеги сарайынан күтүүгө мажбур болду. Азыр ал кайда экени белгисиз. Айрымдар Хади өлкөдөн чыгып кетти десе, башкалары президент Дале Йеменди башкарып жатканын айтууда.
Сиз BBC-ни көрүп жатасыз. Алдыда Афган миллионерлери тууралуу баян күтүп турат. Ага чейин күндүн башка кабарларынын кыскача тизмеги. АКШ биринчи жолу Ирактын Тикрит шаарындагы Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине абадан соккура баштады. Буга чейин Ирактын премьер-министри жардам сурап кайрылган болчу. Өкмөттүк күчтөр жана Иран колдогон кошундар бир нече аптадан бери Тикрит шаарын колго алууга аракет кылышууда. Сирия жана Ирактагы кармаштан улам былтыр качкындардын саны жарым эсеге көбөйүп 860 миңге жетти. Бириккен Улуттар уюмунун бул баяндамасына Түркия, Ливан жана Иорданияга жер которгон качкындар кошулган эмес. Афган атуулдары өнүккөн өлкөлөрдөн башпаанек сураган дүйнөдөгү 3-чү ири топ болуп калды. Улуу Британиянын эң талаштуу королдорунун биринин сөөгү 500 жылдан кийин бүгүн жерге берилди. Англияны 1483-85 жылдары башкарган Ричард 3 согуш таласында өлгөн акыркы англис королу болчу. Анын сөөгү 2012 жылы Лестер шаарындагы унаа токтотуучу жайдын алдынан табылган. Лестер чүркөсүндөгү зыйнатка азыркы королдук үй бүлөнүн дагы мүчөлөрү катышты. Ашраф Гани Афганстандын президенти болгондон баштап өлкө бизнеске ачык болушу керек деп айтып келет. Дегенменен экономикада олуттуу өсүштүн жоктугу туруктуулукка коркунуч туудуруда. Афган банктары инвесторлор келгиче дагы 10 жыл өтөт деп эскертип жаткан учурда кырдаалды жергиликтүү супер байлар колго ала баштаптыр. Өлкөдө байып кеткендердин бири жаркын келечек үчүн кам көрүүдө. 10 жыл ичинде ал чакан эле америкалык контрактты килейген конгломератка айлантты. Бизде дээрлик 100% афгандар ээлик кылат. Афгандар иштетет. Афганистанга инвестиция салынууда, афгандарга жумуш табылууда, деди бул киши. Бирок жалпы экономиканын абалы өлкөгө коркунуч келтирет. Андыктан акчасы бар афгандар үчүн коопсуз, кымбат Дубай калаасы негизги багыттардын бири. 28 жаштагы Газал Садат ийгиликке жеткендердин бири. 3 жыл ичинде ал $8 миллион инвестиция салды. Менин ресторанымда Афганистандан келген 40 чамалуу киши иштейт. Бул бизнес афгандарга жардам берүүдө. Бирок ал инвестициясын Афганистанга алып барган жок. Ал жака баргандан көрө салыгы жок, согушу жок, жумейра жакшы эмеспи? Саясатчылар менен ишкерлер бул жактагы кымбат үйлөрдү сатып алышууда. Алардын бири BBC-ге айткандай, Дубайдагы кымбат имараттардын дээрлик 4төн бири афган аскер башчыларына таандык. Мунайзат жана банк иштери менен алектенген ишкердин үйүнө кирерибизде ондогон куралчандар тегеректеп турушту. Бизнес үчүн Афганистан жакшы жер. Анткени бул жакта акча жасасаң, киреше башка жактарга салыштырмалуу абдан эле чоң болот, дейт бул киши. Системалар дурустап орномоюнча бул жакта жасалып жаткан чоң акча өлкөнүн өзүндө пайдаланарын билүү кыйын болмокчу. Эми спорт. Аргентиналык футболчу Лионел Месси кайрадан дүйнөнүн эң кымбат оюнчусу деп аталды. Ал атандашы Криштиану Роналдудан жылына $15 миллион көбүрөөк табат. Француз журналу жазгандай, Месси жумасына $1,1 миллион табат. Барселонадагы жылдык айлыгы 71 миллионго көтөрүлгөн. Челсинин тренери Жозе Мауриньо жылына $20 миллион алып, эң кымбат тренер аталды. Формула 1-де болсо Макларендин айдоочусу Фернандо Алонсо демалыштагы Малайзиянын гран-присине катышмай болду. Испаниялык спортчу машыгуу маалында мээсине доо кетип, Австралиядагы алгачкы жарышты өткөрүп жиберген. Ал окуяга унаанын рулундагы мүчүлүштүк себеп болгонун айтты. Бул аптада бүгүнкү Франция, Бразилия сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн достук беттештери өтүүдө. Кече дүйнө чемпиону Германия Австралияга аз жерден утулуп кала жаздады. Лукас Подольскинин 81 мүнөттөгү голу эсепти теңдигенге мүмкүнчүлүк берди. Беттеш 2-2 менен аяктады. Жаңылыктардын соңунда жырткыч жаныбар кантип үй шартында багылып жатканын көрсөтөлү. Газадагы качкындар лагеринде жашаган үй бүлө жергиликтүү зоопарктан арстандын 2 баласын сатып алган. Үйдөгү өспүрүмдөр алар менен ойногонду абдан жакшы көрүшөт, тамак да беришет. Айтмакчы, арстандар бир күндө 1,5 кило эт жешет экен. Алардын ээси бул жаныбарлар чоңойгон сайын коркунучтуу боло баштарын билерин айтат. Дүйнөдөгү соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Алар кандай өңүттөнүгөрүн албетте эртеңки берүүбүздө айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.